Камчыбек Ташиев ал тууралуу негизсиз маалыматтар тарап жатканын айтты. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев айт намаздан кийин элден кечирим сурап, өзү тууралуу жалган жана негизсиз маалыматтар тарап жатканын билдирди. Ошондой эле ал башкаларды орозо айттын урматына кечиргенин айтып, мындан ары жалган, туура эмес маалыматтарды таратпоого чакырды. Ташиев Бишкектеги Жалгичи районундагы мечитте айт намазга катышканы айтылууда. Эске салсак, кечээ 19 мартта Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келип, ийимде 5 сааттан ашык сурак берип чыккан. Кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом, же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардыгын. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын, жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын, жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мусулмандар. Ready and willing to employ all means necessary. Андемесе негизги айт намазынын баянын, ошондой эле куттуктоо сөзүн айтуу үчүн кийинки сөздү Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийи Абдулазиз Кары Назирбек уулуна беребиз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич айт намазына келди, катышканы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ала тоосу бийик болуп, көкүрөккө үмүт толуп, марек болсун айтыңар деп, ак батасы тонук болуп, улуулары урмат кылса, ичүрөрү сылык болуп, кылымдардан кел атабыз. Биз ушу жол кырсыгынан улам ошол состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах Таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк, учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.